Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Акыркы күндөр болуп аткан Сербиядагы өкмөттү отставкага кетирүү жана 1 миллиондон ашык адамдын сыртка чыгуусу, атайын курал колдонуусу боюнча кичине сүйлөп кетели. Сербияда алгач жолу дейт, ушул негизи Элрад деген система колдонулду дейт. Мен билишимче бул система микро толкундук замбирек. Микро толкундук замбирек деген эмне? Бул деген абаны титретип туруп калат да, адамга тийгенде, ысык тийгенде күйүп аткандай сезим пайда болот, анан эл качат андан. Бирок Элрадка окшогон эмес. Ошо Сербияда болгон нерсе. Анткени Сербияда болгон нерсе инфразвукка, инфраүнгө окшоп кетти да. Инфраүн деген бул Советтер Союзунда аябай чоң ушул изилделген нерсе, аябай кызыктуу нерсе. Бул деген өтө төмөн жыштыкта чыккан үн коркуу сезимин пайда кылат. Эл кадимкидей адам өзүн эмнеге түшүнбөй эле өтө коркот. Ичинде жүрөгү үшүп кетет, мындай баягы титирейт, калтырайт. Албетте өзүнө өзү ээ болбой калат да, таза коркуу сезими пайда болот. Ушул нерсени инфразвук жасайт. Аны ошол жерден дагы ошо көп ошо инфразвукка дуушар болгондор айтып атышат. Ошо бирдемке үн уктум дейт, самолет учкандай уктум, же болсо баягы соот унаа келе түрткөндөй эле сезилди дейт. Кандайдыр бир катуу коркуу сезип дейт. Эки тарапка тең ошол эл качып кетти, тарап кетти дейт, чуркап кетти дейт. Анан ошондой катуу коркуу сезим болду дейт. Ал коркуу сезим бир нече күн дагы сакталды. Ошол 4-5 күндүн ичинде дагы ошол коркуу сезим кала берди дейт. Кээ бирлер айтат, ошо коркуу сезимдин аркасы эмгичекти, ошо коркуу сезим азыр бизде болуп атат дейт. Анан биз ушул нерсеге аябай мындай нааразы болуп атабыз. Ошо өкмөт бизге каршы атайын жабдыктарды, атайын техниканы колдонгон окшойт. Эми буну биз өкмөттөн талап кылабыз, ошо айтып берсин, эмнеге ошону колдонушту, биздин уруксат сурабай, кандайдыр бир алдын ала ушундай айтпай дейт. Ушундай нерсе болду, инфразвук. Эми бул нерсе аябай чоң реклама болгон окшойт өкмөттөргө. Мисалы үчүн Орусиянын өкмөтү, анын өкүлдөрү жаза башташты да өзүнүн X каналдарында, башкаларда. Эми аябай ушуну үйгө алгым келип атат, мекениме алгым келип атат дейт. Митингтерди ошентип анан баягы кубалайбыз деп, сонун нерсе экен деп жаза башташты да. Кандай болсо да, Советтер Союзунда бул боюнча аябай көп ушундай изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Алгач жолу ушуну Каракумда табышкан. Каракумда кумдар чөлүндө бир кызыктай мындай жылганда ошондой инфразвук пайда болот. Аябай мындай төмөн жыштыктагы. Анан ошо Орусиянын окумуштуулары ошол жерден экспедиция кылып атканда геологдор ошону угуп калып айгыбай жүрүп түшкөн, качышкан. Анан бир нече күн коркуу сезими пайда болгон. Анан кайра келип, кайра байкап, аркасынан ошо бул кум жылганда, шамалдын астынан кум жылганда ошондой нерсе болот экен деп табышкан да. Кээ бир учурда баягы чоң тоолор арасында жүргөндө дагы бул нерсе ошондой сезиле берет да, баягы тоо арасында жүрсөң, мындай кээде жер титирөө, майда жер титирөө болуп калганда тоо жылышат да, тоо жылышканда да ошондой инфразвук чыгат, анан чочуйсуң. Ошо Сербияда эмне болуп кетти экен карасак, Сербиянын экономикасы өсүп атат. Анын ички дүн продукциясы ошо 62-64 ошо миллиард долларга өстү. Акыркы жылдары ошо өсүп эле келатат. Негедир, бирок Сербиянын жаштары өтө нааразы болуп атат. Калкы дагы саны өсүп атат. Анын аркасында жумушсуздук дейт, адилетсиздик дейт, социалдык тараптан ушундай мамлекет өзүнүн койгон убадаларын аткарбайт дейт. Көп жылдан бери бир эле президент отурат дейт. Бир вокзалда дейт, туура эмес салынып, коррупция аркасынан кандайдыр бир текшерүүлөр өткөрүлбөй, ал вокзал урап дейт, анын көпүрөчөсү 15 киши каза болгон. Ага каршы чыгып студенттер митинг жасаса, ошол митингди чапкылап дейт, аябай мындай баягы биздин эле митингтерде болчу эмес беле, ак кепка же болсо көк повязка же спортсмен балдар келип митингтерди талкалап ушундан соккондо, ошо провокаторлор болгондо титушка деп коет, мисалы үчүн Майданда, Украинада ошондой балдар келип туруп сабап кетиптир. Сабап кеткен дагы бир 15 студенттей аябай оор абалда калыптыр. Ошонун аркасынан 1 миллион киши ошо бир маалда Сербияда митингке чыга калды да. Каршы өкмөткө каршы чыгып, өкмөттүн отставкасын талап кылып, өкмөт отставкага кетип, бирок президенти кеткен жок да. Сербиянын өкмөтү эми көп жылдан бери Орусиянын өзгөчө кызыкчылыгынын талаачасында баягы өкмөт
мындай Сербиянын бийликтери. Сербия өзү Косовону ошо бомбалаганда НАТО серб менен хорваттардын ортосундагы согуштарга катышып ошо токтоткондо Слободан Милошевичти геноцидте ошо атайын айыптап, ошол кезде Югославия Иосиф Брос Тито 5-6 өлкөнү бириктиргенде, 5-6 элди бириктиргенде, Советтер Союзу ураганга жакын калып калган. Югославия урап кеткен да 90-жылдары Советтер Союзу урагандан кийин Иосиф Брос Тито терип жыйнап мындай бекиткен кандайдыр бир Югославиянын бир нече мамлекеттери өзүнчө көз карансыздыкты каалай башташкан. Черногорияга бөлүнүп кеткен, ошо Сербия бөлүнүп кеткен, Слободан Милошевич, Митко Радичтер келип бийликке, аларды ошо сербтердин өлкөсү болот деп косоварларды, хорваттарды өлтүрүп, ушуну былчылдап согушуп ушундай нерсе болуп кеткен. Хорваттар өзүнүн мамлекетин каалаган, албандар Албания мамлекетин каалаганда, ошо Монтенегро, Черногориядагы баары тең негизи тууган, бирок бир аз тил өзгөчөлүктөрү бар, маданият өзгөчөлүктөрү бар, тарых өзгөчөлүктөрү бар, баары тең ошо Осман империясынын астында болгон бир кездерде. Осман империясынан бошуп, аналар өзүнүн иш аракеттерин жасаганга аракет кылышкан. Ошо бирок акыркы жылдары негизи евро биримдик менен акырындап кирип, жанында жашагандан кийин ошо ички дүң продукциясы өсө баштаган. Жыл сайын өсүү байкалган, мамлекет тарабынан ачык мындай маалыматка таянсак өсүүлөр жакшы эле кетип аткан. Дүйнөлүк банк айтып атат, экономика өсүп атат деп, бирок негедир эли ушундай нааразы болуп калгандыгы таң калтырат да. Эмне болуп кетишти, эмне болуп айнып кетишти деп сербтер. Бирок эгерде байкасак, ошо башка ВВПлер менен салыштырсак, Сербиянын ички дүң продукциясынын негизи ылдамдыгы өтө жай кеткен деп айтылат. Инфляциянын аркасынан үлгүргөн эмес. Элдин айыптоолору түзүлгөн абалга Милош Вучевичке болгон, бул деген премьер-министр. Нови Сад ошо шаарынын мэрине болгон Милан Журичке жана президент Александр Вучичке болгон да. Президент Александр Вучич ошо аябай көп күндөн бери бийликте отурат деп айтылат да. Жаштарды, жаш ишкерлерди, же болбосо орто ишкерлерди ошо элиталар бүт бизнести колуна алып алып дейт, киргизчи эмес дейт. Аябай коррупция өскөн дейт, бир гана өзүнүн кишилерине ошо контракттарды берчү, кичи бизнес жасаганга да оор болчу дейт. Бизнестин кайсында жакшы түрү пайда болсо эле ошол кишилер өзүнүн баягы жакындарына же болбосо ошо катуу байланышкан адамдарга эле тапшырчу дейт. Жана ушул нерсе баягы ачыкка чыкканда аны мындай көп деле жашырчу эмес дейт. Мындай далилденип калса деле баары бир соттор, сот системасы ошо коргоп койчу дейт ал кишилер. Александр Вучич жана анын Сербия прогрессивдик партиясы СНС деп аталат. Ошо 2012-жылдан бери бийликте дейт. Оппозиция катуу кысымга алынган дейт. Саалык маалымат каражаттарды кысымга алынган. Ошо каршы чыккандар анан муну аябай катуу демократияга коркунуч деп эсептечкен. Сербия коомунда ошо стагнация, застой сыяктуу сезим пайда болуп калыптыр. Эч кандай өзгөрүүлөр болбойт, жаңы нерселер болбой жатат. Анан эч кандай мындай жакшы берилген убадалар аткарылбайт дейт. Айткан нерселер жасалбайт дейт. Анан ошо кармалса киши дейт, айыптаган бир кайсы коррупция же бир иштен аны кайра эле бошотушат дейт. Ага кайра кылмыш иштерин козгосо ошол кылмыш иштерин кайра жокко чыгарышат, сотту башкарат дейт. Ушундай чоң аябай катуу мындай айыптар, нааразычылыктар айтылып атат да ошо коомчулук тарабынан. Нови Саддагы ошо бетон 24 жылдагы бетон көпүрөчөсү урабаса, балким дагы бир нече жыл ушул сакталмак да, ошондой статус, ошондой абал деп айтып атат. Анан дагы президентке жакын адамдар, президентке жакын партиянын өкүлдөрү айтып атат, жок дейт, бул деген евро биримдик өзү атайын НПОлорду көбөйтүп, атайын аларга акча берип, грант берип дейт, ошо сөз эркиндигине жана ошо журналисттердин эркиндигине, жаштардын эркиндигине ар кандай ошо ВОК НПОлорду аркылуу акча берип, евро биримдикти да түзмө-түз айыпташканда, ошо 14-жалган февралдын 14-үндө 25-жылы евро биримдик мисалы үчүн өзүнүн ачык муну билдирмелерин айткан дүйнө жүзүнө ачык маалымат каражаттарында. Анан ушул дагы Сербия жаштарынын кандайдыр бир өкмөткө каршы мындай иш аракеттерин жасаган үндөө сыяктуу кабыл алынды деп сербиялык ушул серепчилер дагы айтып атат да. Бул евро биримдик Сербиянын ички иштерине түзмө-түз киришип атат деп атат да. Орусиянын өкүлчүлүгү
Сербияда, Белградта Александр Боцан Харченко да айтып атат 17-нчи ошол жалган Куранын 25-жылы. Орусия 24 канал. Ушу бүт Сербиядагы митингтерди европалык НПОлор жасады деп айыптап атат да. Эми Орусияныкы дайыма ушундай да, баягы бирдемке болсо эле ошол НПОлор жасады дейт. Бирок түзмө-түз далилдерди да кайтыш керек. Далилдер мисалы үчүн сот чечимдери болот, же кандай иштер, аракеттер болот. Бирок Сербия өкмөтү дагы ал далилдерди бере элек да. Күнөөгө жыгытуу бул эгерде чын эле ушундай нерсе бар болсо, бул чоң чатак да. Өзү Александр Вучич айтат, ушу бизге атайын Европадан саясий технологдор келген дейт. Түстүү революцияны уюштурган ошол адамдар келип ушул нерсени уюштуруп атат деп айтып атат да. Бул Орусиянын элчилиги айткан сөзүнө мындай дал келип атат. Бирок азырынча бул маалда ошол евро биримдиктин түзмө-түз ошо күйгилишиси аркылуу Сербияда ушундай бийлик алмашып атат дегенге мындай түзмө-түз далилденген ушундай кандайдыр бир негиздер айтыла элек. Өкмөт дагы аны келтире элек, сот чечимдери чыгара элек жана евро биримдикке баары бир каршы чыкканга кичинеден коркот окшойт Сербия өкмөтү. Ошон үчүн ага мындай ачык мындай айыптоо мындай айтылса дагы далил менен коштоло элек да. Далил менен коштосо жакшы болот эле. Кандай болсо дагы ушу Сербияда бул мындай кагылышуулар эл менен өкмөттүн кагылышуулары уланып атат. Өкмөттү отставкага кетирди. Эми кандай андан мындан ары болот көрүш керек. Эң кызыктуусу мен үчүн ушу аябай эски технологиялар, эски бирок аябай мындай жүрөк үшүтүүчү технология, ошо инфразвук колдонгону. Эгерде ошол далилденсе, биринчиден кайра эл козголот окшойт, кайра эл каршы чыгат окшойт өкмөтүнө, президентине. Бирок ошол технология ошо бар экени далилденсе, демек келечекте ошо бүт митингтерден ошо инфразвукту байкайт окшойбуз. Силер эмне деп ойлойсуңар? Комментарийлерди жазгыла. Ушул QR код аркылуу бизнес пландоо видео курсуна катталсаңыздар болот. Катталсаңыздар силерге кат келет, кийин эмне кылышты ал каттан окуп алсаңыздар болот. Анан албетте бизнес планды жазганга үйрөнсөңөр болот. Бул QR код аркылуу каналды колдоп койсоңуздар болот. Каналды колдогондорго аябай чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясынын мүчөлүгүнө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.